Бардық полномочияларды өзінің астына басып алған біздің президентімізге мен қайырлы тілеймін да. Мындай арам ойдан, тура емес ойдан, biraz адалырақ деген ақтамай ойдан тезірек қайтыңыз. Казино міне бұл қылмыштуулуктун жана балдар туура айтты, бұл үй бүлө институтунун талкаланышына, мамлекеттин талкаланышына алып келет. Бидимне жана суицидтердин көбөйүшүн кайта каалап атасыңарбы? Буга чейин да болгон ошол казинонун аянан канчалаган үй бүлөлөр талкаланып, үй жайынан ажырап, эне байкуштар зыркырап, ошолордун баардыгын унуткарып кайра эле ушул темага кайрылгандын өзү бул абдан туура эмес чечим. Bir banka залажить etip имуществосын, анан ошого кайра 900 миң төлөп берген экен. Сен өзүңөрдү элестетпейсиңер, бул 100%. Анан кайдагы закондорду иштейт деп атат. Казинону эгерде ишке киргизгидей болсо, биз Кыргызстанды жоготобуз. Кыргызстан жоголуп кетет. 1000 жылга мораторий жарыялансын. Урматтуу туугандар, бул биздин келечек. Бул негизи Куранда дагы буга казино эч качан жакшылык алып келбейт. Казинодон башка бюджетти толтура турган мүмкүнчүлүктөр бар. Рахмат. Жада калса баг кыздар денесин саткан кыздар бар. Ал боюнча запрет эч ким чыккан жерибиз жок.